Assalamu alaikum, hurmatly Obestin YouTube kanalысы көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы мусулман диндеш бир туугандар. Урматтуу туугандар, бүгүнкү видео ролигибиздин темасы батыштан же болбосо чет мамлекеттен кирип келген биздин жаштарыбыздын бактысына балта чапкан жат майрамдар. Эсиңиздерде болсо 2-3 күн мурда батыш мамлекеттеринде Хеллоуин деген майрамды майрамдашып, көптөгөн жаштары көчөдө плашатта чыгып алып, беттерине кызыл краска кандарды сүртүп алып, биз жаштыгыбызда ужас кинолорду көрчү элек, ошол ужас кинолордогу маскаларды тагынып, көчөдө майрамдашып, тайраңдашты. Кээ бир булактарда биздин жаштарыбыз дагы ошол майрамды майрамдайбыз деп, Хеллоуин деген майрамды майрамдайбыз деп, бир маалыматтар чыгып баштады эле. Батыраак биз дагы чыгып кайтарганга аракет кылып атабыз. Анткени мындай бузуку майрамдардын биздин элге кереги жок, биздин жаштарыбызга кереги жок. Андай майрамдарга тыюу салыш керек болсо. Урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген: ким бул жашоодо кимге окшошуп жашаса, кыяматта, акыретте ошолор менен бирге турат деген. Жок дегенде динибизге, ата-бабабыздын карманган жолуна, салтына бекем болуп жашайлы. Анткени биз ошол ата-бабабыз таза коомду, таза элди бизге аманат кылып таштаган. Ушул аманат коомду көрүнгөндүн майрамын майрамдатпастан биз дагы таза башка бизден кийинки муунга өткөрүп берип кетишибиз керек. Ушул Хеллоуин деген майрамга жараша биздин жаш блогерлерибиз, имандуу блогер инилерибиз бир видеоролик даярдашыптыр. Ошол видеороликти сиздер менен бөлүшөйүн. Сиздер дагы көрүңүздөр, башка бир туугандар менен бөлүшүп, биздин ушул каналыбызга катталып коюуну унутпаңыздар. Горькое похмелье от адского праздника. 3 россиянки погибли в хэллоуинской давке в Сеуле. Об этом сообщило посольство России. Общее число погибших превысило 150 человек. Муну Хеллоуин деген майрам бар экен. Майрамда эле Кыргызстанда дагы ушундай мода болуп атат го, раса. Адамдардын баары эле майрамдап мына карасам. Койчу, биздин майрам эмес го, майрам деп атабыз. Кой, Кытай тагын сен дагы эме кылыр өзүң, умный кылыр өзүң да. Эл майрамда эле эл ушунча эле жүрөт да, эл менен элсиң да. Жүрдү ой, кеттик. Форма алып кичине бир даярданайлык биз дагы. Майрамдасак майрамдайбыз. Мунарбек. Кайсы шаш? Assalomu alaykum. Кайсың өзүң, жакшымы? Сакташсыз? Мен силерге кеттим го. Жакшы шүгүр. Тынччылыкпы? Тынччылык. Кайка шашылып? Биз жаңы майрамда майрамдайлы деп. Не жаңы майрам? Хеллоуинбы? Эмне айтсаң сен? Хеллоуин. Ал эмне кылат деп? Короче, маскаларды кийип алып, азыр Кыргызстандан дүң болуп атат. Вампир скелеттер бар го. Силер эмне маска кийесиңер? Мен вампирдикини же скелеттикини кылайын деп атасыз. Сен кайсы? Мен вампир. Вампир. Мен скелеттики кылсам, деп башlasам болот да. Ата-бабаң билбеген майрам. Эми элестете чоң коюп калып эле вампир. Дагы бир уну, мунадан азыр айтып калмын могачы. Таксыр досум, сен баягы эле эскилигиңде илгерки доордо жүрөсүң. Азыр деген демократия деген заман. Досум, мен сага 5 мүнөт бер, мага мен сага түшүндүрүп берейин. Тарыхын ошо Хеллоуиндин тарыхын. Түшүндүрчү. Хеллоуин деген досум, бул бутпарастардын майрамы. Сен тарыхын оку да. Бутпарастардын майрамы. Койчу. Анан арбактарга сыйынгандар, мына сен айтып атпайсың, зомби скелеттин формасын кийем депчи. Арбактарга сыйынган бутпарастардын майрамы. Тарыхын кичине окуш керек да. Анан демократия дейсиң. Демократия деп сен Хеллоуинди майрамдайсың, бир болбогон ошолордун бир канализациясына киресиңер де. Анан кыздар кыска кийип алып демократия дейт. Ата-энесинин сөзүн укпай демократия дейт. Демократия деп айфонду ойлоп чык кыргыз. Же болбосо бир Тесланы ойлоп чык демократия деп. Дрондорду ойлоп чык, мына границаларыбыз не болуп атат. Ана демократия деп эле болбогон бир майрамдарды ата-бабаң билбеген нерселерди жасабайчы. Демократия болсо мына ошол жагынан өнүгөнү да. Хеллоуинди майрамдап же кыска кийинип ата-энесинин сөзүн укпагандан кыргыз эч убакта өнүгүп өсүп кетпейт. Жөнүгүп жүрөт окшойсуң адамсың. you